Ал биз Кадамжай шаарында кылым карыткан кыргыз килеми фестивалындабыз. Бул жерде биздин желиктүү энелер, эжелер ошол чыныгы кыргыз килеми кандай жасалат, мына ушинтип жаштарга келген конокторго көрсөтүп, жайында жеринде ошол килемди токуп жаткан учуру. Саламатсыздарбы? Майрамыңыздар менен. Келиңиздер жа. Килемдерди курганыбыз, көргөзмө катары кылып атабыз. Кийин эгерде үйгө алып, ушул экологический таза, койдун жүнүдөн ийрилген, боелгон килемдерди пайдалангысы келсе үйрөтөбүз, же болбосо өзүбүз сого беребиз. Бул видеого турган баатыр, байбиче, өнөрлүү байбичелердин колунан жаралган буюм болот, килем болот. Балдарыбызга, келечекте келин кыздарыбызга эстелик максатыда үйрөнүп алса өздөрүгө жакшы болот деген максатта ушул килемди согууну уюштурдук. Ушул уюштурган бардыгы Кадамжай шаарынын, Кадамжай районунун тургундары келечекке жакшы деген максатта согуп атабыз. Негизи азыркы жаштардын килем согууга болгон кызыгуусу кандай болуп атат? Кызыгуусун эми биз энелер үйрөтүшүбүз керек, ойготушубуз керек. Ошон үчүн айныкса ошол колудан өнөр келген, жүн иришти билген, ошондой иштерди мурун кылып жүргөн, аткарып жүргөн байбичелер менен чогулуп жаштарга үйрөтөлү деген, азыркы тилде мастер-класс үйрөтөлү деп ушуну Маданият үйүнүн борбор. Колунан жасалган Кыргыздын тунуч президенти Абдыкадыр Орозбековдун элес сүрүлгөн буюмдар дагы катышып жатат мына. Güller ötse, solu basa köktөсө. Күндөр ötse, бире ömür ötpese deyт. Жазылган бир саптар экен. Гүлдөр Кадамжай шаарында кылым карыткан кыргыз килеми аттуу фестивалда биринчи орунду камсыз кылып Түркия мамлекетине эс алууга жолдонма алган так ушул эжелер ушунча килемдин ичинен биринчи орунду камсыз кылып атат да. Эмне өзгөчөлүк болду деп ойлойсуздар? Таза жүндөн. Боектору дагы өзүбүз ийрип мына машиналарда. Мына машиналарда. Мына сиздерге караштуу машиналар. Канча күн мээнет кетти ошого? Бизге негизи бир килемди жасоого канча убакыт кетет? Бир ай убакыт кетет, а? Анын чыгымдары кандай болот эми? Чыгымдарын чыныгы кол мээнети, эмгек, а? Рахмат. Буюм жасаган мына кудум ушул буюмдар менен азыркы күндө деле бар экен да ушулар, а? Сактап келатат экенсиздер да. Килемди менен урут согулат. Эң основной килемди урган. Мына жүндөрдү мына менен ийрип аласыздар, а? Жүндү алар менен алып алдым. Биринчи тазалап, Анда ийгилик, Түркияга жакшы эс алып келиңиздер. Макул. Эмгегиңиздер акталып, эмгек мээнетиңиздер кайтып, мына алдыңкы орунга жетишип отурасыздар. Ишиңиздерге ийгилик, рахмат. Килем, бул экинчи орунду алган азыр Айдеркен шаарынан келген эжебиз менен маек курабыз.
Эже аты жөнүңүздү айтып, өзүңүз жөнүндө biraz айтып кетсеңиз. Ушул биздин алдыбызда торпеда болуп иштей бересиздер. Ким? Тастанбаева Найза, Айдеркен шаарчасынан келдим. Мен ушу билем менен синем менен чукурланам да. Билем менен Гилемди, бул сиз гилем согуп сатасызбы? Басы канчадан турат эми ушу гилемдер? Именно ушул гилемдер канча турат мисалы азыр? 50 миң сомдон турат. 50 миң, 56 миң. Анын эмесине карайт да, чоң кичинесине карабай. Экинчи орунду алам деп ойлодуңузбу эле? Ойлогон жокмун, экинчи орунду алам. Үмүт кылдым барбыр. Мээнетиңиз кайтып да, бул эми таза жанагы кол мээнети, экологиялык жактан таза да бул гилемдер. Эми Кадамжай шаарында өтүп жаткан Кылым Картан Кыргыз килем фестивалында так ушул эжебиз 3-чү орунду камсыз кылып, эмне өзгөчөлүк болду сиздин килемиңизде? Мына айгүлгүлү чүрүлгөн килем сиздики экен, а? Өзгөчөлүк эмне болду? Эм кандай мээнет кетти? Канча күндө жасадыңыз муну дегендей? Бул килемдердин мээнети аябай күч болот. Бардыгы кол менен жасалгандыктан жүндөрдү жууп, тазалап, аны ийрип, боеп, андан кийин жасашка туура келет. Мен бул килемди өзүмдүн инициативам менен ушул Айгүл гүлү Баткен областынын символу болгондуктан ушул необычный кылып Айгүл гүлүн салып чыгарсам деген ниет менен аракет кылдым. Эми калганын сиздер баалайсыздар. Рахмат сизге да. Аты жөнүңүздү дагы бир жолу айтыңыз. Мен Дарманова Канышай. Республика боюнча бардык колдончулор Кадамжай аймагында өткөрүлүп жаткан Кылым Картан Кыргыз килеми аттуу фестиваль бул Арус Атайымдар коомдук бирикмесинин демилгеси менен Кадамжай районук мамлекеттик администрациясы жана Кадамжай шаарынын мэринин колдоосу менен ошондой эле көп демөөрчүлөрдүн колдоосу менен өткөрүлүп атат. Бул фестивалдын өткөрүүнүн эң негизги максаты, өзүңүздөр билесиздер, көп кыргыздар ушул улуттук буюмдары унутта калып атат. Муну муундан муунга жеткирүү максатында ошол натуралдык жүндөрүбүздүн ар жерде айып болуп жаткандыгынан ошол жүндөрүбүздөн жасалган туура килемдерди, таарыларды, ушундай кичине жайнамаздарды, буюмдарды жасоо боюнча атайын кызыктыруу үчүн стимул болсун аялдарга деп ошол максатта уюшуп атат. Колдоп коштоп туралы, экинчи орун дейбизби? Эмки дагы сыйлыктын эси жолдомо. Ташкент шаарында. Ким болот дейсиздер ошону? Биз дагы аябай чыдамсыздык менен күтүп атабыз, келиңиз. Эки чоң килем турат, бири кызыл, бири ак кара, ошону алып келгиле. Эси келсин, оор экен жөн койгула, өзүңөр көргүлө барып, эси келсин, эси келсин. Бирок көрөм дегенде көргүлө, тиерде турат.